Асанбек Табалдиев атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Абдылдаева Бермет Аманбаевна. Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Кыргыз тили сабагы. Сабактын темасы антонимдер. Сабактын максаты окуучулар антонимдер жөнүндө түшүнүк алышат, тайталашырын көркөм окуп чыгып талкуулайт. Окуучулардын сөз байлыгы, ой жүгүртүүсү өсөт, эске тутуусу калыптанат. Билимдүү болуп, ден соолукту сактоого тарбияланышат. Алтын эреже менен таанышабыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз, өздүк гигиенаны сактайбыз, колубузду дайыма таза жууйбуз, ата-энелерибиздин айтканын угабыз. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Өтүлгөн теманы кайталоо. Синонимдер деп кандай сөздөрдү айтабыз? Синонимдерге мисалдарды келтиргиле. Жаңы тема антонимдер. Антонимдер деп эмнени айтабыз? Эреже. Бири-бирине карама-каршы маанидеги сөздөрдү антонимдер дейбиз. Мисалы: жакшы, жаман, чоң, кичине, оор, жеңил. Биринчи көнүгүү. Антоним сөздөр кандай болот? Антонимдерге мисалдарды келтиргиле. Экинчи көнүгүү. Ырды көчүрүп жазып, антонимдердин астын сызгыла. Тайталаш. Эртең десем бүгүн дейт, токто десем жүгүр дейт, ысык десем муздак дейт, шаар десем кыштак дейт, жайлоо десем жака дейт, балык десем бака дейт. Эми ушул ырдан антоним сөздөрдү таап, астын сызгыла. Антоним сөздөрдү табабыз. Эртең, бүгүн, токто, жүгүр, ысык, муздак, шаар, кыштак, жайлоо, жака, балык, бака. Үчүнчү көнүгүү. Таза, сылык, жаңы, жеңил, чоң деген сөздөрдүн антонимдерин таап, алар менен сүйлөмдөрдү түзгүлө. Мисалы: эски дос эстен кетпейт, жаңы дос баркка жетпейт. Мында антоним сөздөрдүн астын сызабыз. Эски, жаңы. Төртүнчү көнүгүү. Төмөнкү сөздөрдүн антонимин дептериңерге жазгыла. Оор, татаал, жакшы, ак, бийик. Ушул сөздөрдүн антонимдерин табабыз. Эми сүрөттөр боюнча иштейбиз. Алма таттуу, калемпир ачуу. Балдар, калган сүрөттөрдүн антоним сөздөрүн тапкыла.
үйгө тапшырма. 5 көнүгүү. Ырды жаттагыла, аны көркөм айтып бергиле. Саламатта калгыла балдар.